Эки элди бириктирип өз ара түшүнүшүүгө жана жакындашууга өбөлгө түзгөн маданият, жалпы маданий баалуулуктар, салттар, искусство жана жалпы тарыхый окуялар улуттар ортосундагы байланышты чыңдоонун негизи. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын маданият күндөрү болуп өттү. Белгилей кетсек, ага дейре эки элдин достугуна арналган түбөлүк достук концерттик программасы болуп, ага эки өлкөнүн артисттери чогуу чаран даярданышкан. Тажик мамлекеттин маданий ишмерлери менен биздин Кыргызстандын маданий ишмерлери чогуу кээ бир концерттеги номерлерди чогуу иштеп атабыз. Ошол эле Кара Жорго ырын тажик ырчысы ырдап атат, биздин Акмарал би ансамблибиз бийлеп атат. Жана ошондой эле дүйнөлүк опера ырларын да чогуу ырдап атышат. Кыйынчылыктар деле мындай майда кыйынчылыктар болду, бирок аларды чогуу чаран чечип аттык. Маданий алмашуу болуп жатат да. Бул эки элдин достугун өтө жогорку деңгээлде бекемдейт деп ойлойм. Эң башкы жол салуучу бул маданият болуп саналат да, эки желке көпөрө боло турган. Кыргызча, тажикче кылып ырдап көптөгөн биздин композиторлорубуз дагы жаңы чыгармаларды жазды атайын. Ушул бүгүнкү кечеге деп мындайча айтканда көп мындайча айтканда ырлардын премьерасы болот. Андан тышкары азыр тапшыруу аземинде эле мындай өткөрүп атканда эле биздин кызыбыз тажикче ырдаганда булар өздөрүнүн кызы экен деп ойлоп атыптыр да. Бул биздин кыргыз кыз тажикче ырдаганда мына теле так даана ырдап бир тура калып кол чаап кубанып атышат, абдан жакшы ырдайт экен. Бул дагы биздин баягы жакындашууга бир чоң салым кошот деген ойдомун. Иш-чара кыргыз менен тажик эки тоонун чокуу сааттуу чыгарма менен башталат. Тажикстандын эмгек сиңирген артисти Ситорай Караматулло достук поэмиясын аткарары менен артынан кыргыздын белгилүү артисти Токтобек Асаналиев Атай Огонбаевдин Ой булбул чыгармасын Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин коштоосунда зал жаңыртып аткарат. Концерттик программанын көркүн бийчилерди ачып, Шекербек Шеркуловдун эргемесине Акмарал ансамблинин кыздары чимирле бийлесе, Тажикстандын Гүлүрес Жахангоро, Базмуро ансамблдери да таланттарын тартуулап жатышты. Концерт эзелтен коюн колтук алышып кошуна жашап келе жаткан элдин достугуна арналып жаткандыктан номерлер дээрлик чогуу даярдалган. 1 сааттан ашкан концерттик программа достук чыгармасы менен аяктап, аны эки өлкөнүн иш-чарага тартылган бардык артисттери аткарышты. Ошондой эле Кыргызстандын маданият күндөрүнө арналган концертке Кыргызстандын делегациясы эң жогорку деңгээлде даярданып барышкан. Кохи Борбат комплексинде кечки 6-да боло турган иш-чарага саат 3-төн тарта эле коноктор келип, орун алып жатканын байкоого болот. Барой ман имрӯз бениҳоят хушбахт. Кыргыз-тажик калкы кылымдар бою кошуна жашап ынтымакта болуп келишкен. Ортодогу оош кыйыштан кийин биздин элдер ынтымакка келип, минтип бири-бирине каттап жатканы бизди абдан кубантып жатат. Бул концертке биз иштеген окуу жайдын бардык эмгек жамааты чогуу келдик. Абдан чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул үчүн албетте биз өлкө лидерлерине абдан ыраазыбыз. Ансыз да дүйнөдө согуш, куралдуу кагылышуулар токтобой турганда, эзелтен коюн колтук алышып жашаган элдер минтип чогуу концерт көрүп отурганыбыз кубандырбай койбойт. Нам очень приятно, что у нас сегодня вечером. Биз бул концертке абдан сонун маанай менен келдик. Себеби бул иш-чара элдерибиздин ортосундагы мындан аркы тыгыз байланышты, ынтымакты күбөлөндүрүп турмакчы. Ортодо кандай гана олку солкулуктар болбосун, биз ынтымак деп жашашыбыз керек. Биз бири-бирибизди тилибизди түшүнбөсөк да, искусство, музыка, адабият жана маданият аркылуу жуурулушуп кете беребиз. Биргелешкен чыгармачылык, маданияттар ортосундагы көпүрөлөрдү түзүүнүн жана элдердин ортосундагы байланыштарды чыңдоонун кубаттуу негизи боло алат. Ал ортодо көшөк артында артисттер болсо акыркы штрихтерди даярдап, камылга көрүп жатышты. Кыргызстандан 65 музыкант, 20 бийчи, 10 солист келди да. Мында алганда 110 артист келип, бир самолет менен келип, кече өзүңөр көрдүңөр, жакшы концерт бердик. Биздин президент менен Тажикстан президенти отурушуп, бүт мамлекеттик деңгээлдеги Тажикстандын көрмандары чын жүрөктөн кабыл алып концерт көрүштү, өзүңөр көрдүңөр. Эми бүгүн биз элге берген атабыз да, Тажикстандын элине. Бул деген Кыргызстан менен Тажикстандын түбөлүк достук деген концерт.
Кудай буюрса. Кечээки программадан башкача болот. Жеңилирээк, көчөдө көбүрөөк алар менен да чогурдап программа башкача болду. Тажикча алар ырдайт, биз ырдадык, кыргызча алар ырдап, чогурдап, чогуу бийлеп дегенде. Ошо бүгүн нукура кыргыздын маданиятын көрсөтөбүз. Иш-чара кеңири коомчулукка Кыргызстандын бай маданий мурасы менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк түздү. Айрыкча салттуу өнөргө, элдик музыкага, заманбап сахна искусствосуна жана эки өлкөнүн чыгармачыл жамааттарынын өз ара тажрыйба алмашуусуна басым жасалган. Концерттин алдында эки өлкөнүн маданият министрлери сөз сүйлөп, анда Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул иш-чара кыргыз-тажик мамилелерин, айрыкча гуманитардык жана маданий тармактардагы кызматташууну чыңдоодо маанилүү кадам экенин белгиледи. Недаром говорят, где культура, там и мир. Где традиции, там и основа дружбы. Маданий диалог элдер ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө гана эмес, регионалдык узак мөөнөттүү кызматташуунун туруктуу платформасын түзүүгө өбөлгө болот. Белгилей кетүүчү нерсе, кыргыз жана тажик элдерин тарыхый жана руханий мурастар, окшош салттар, өнөрлөр жана тилдери бириктирип келет. Маданият бул искусство, музыка аркылуу жүрөктөрдү жана жан дүйнөлөрдү бириктирген көпүрө. Маданият бул биримдик. Народа с древней историей, богатейшим культурным наследием. Биздин элдерди көп кылымдык тарых бириктирип турат. Ал эми мындай демилгелер достукту жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдейт деп так кесе белгилегим келет. Биз буга дейреда эки тараптуу ынтымакты бекемдөөгө салым кошуу үчүн маданий саммит жана форумдарды, чыгармачылык делегациялардын тажрыйба алмашуу аянтчаларын уюштуруп турууга да макулдашканбыз. Анын алкагында эки өлкөнүн улуттук мурастарын көрсөтүү, музыка, театр жана кинематография тармагындагы жаңы долбоорлордо чогуу чаран иш алып бармакчыбыз. Бул кадам өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыкты тереңдетүү стратегиясынын бир маанилүү бөлүгү болуп калат. Концертти Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли Тайтору чыгармасы менен ачып берди. Анын жүрүшүндө Манас эпосундагы табына келген тайтару учуудай гүрүлдөп, сөөгүнөн чыккан тер туягы ылдай бириңдеп, сасык тери төгүлүп, кабырганын баарысы камчы саптай бөлүнүп деген саптарындагыдай кыргыз элинин духун көрсөтүп койду. Концертте Бозинген, Чайкама, Сагына, Машпотой дүйнө дагы бир катар чыгармалар жаңырып, номерлер аткарылды. Өзгөчө Барпалыкуловдун мөлмөлүмү ырчы Мирбек Атабековдун аткаруусунда жаңырганда залда отургандар ордунан туруп бийлеп киришти. Атүгүл эки өлкөнүн министрлери да карап турушкан жок. Иш-чара 1 сааттай уланып, ал мен кыргызмын чыгармасы менен аяктады. Соңунда эки өлкөнүн министрлеринин атынан маданият өкүлдөрүнө гүл себет тартууланды. Көрүүчүлөр болсо концерттен эргүү алганын айтып жатышты. Концерти хеле бошукухи. Мен буга дейре кыргызча концерт көргөн эмесмин. Мага ушунчалык жакты. Абдан сонун чыгармалар бар экен. Кыргызча түшүнбөсөм да музыканын ритми, аткаруучулардын харизмасы абдан өзүнө тартты. Чынын айтсам, дагы кыргызча концерт боло турган болсо, мен дагы келгим келет. Очень рада. Концерт. Мен ар бир номерди ушунчалык суктануу менен карап отурдум. Маданият элдерди жакындатат деген бекеринен эмес экен. Абдан сонун концерт болду. Маданият күндөрүнүн өткөрүлүшү Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы маданий кызматташтыктын 30 жылдык маарекесинин алдында өтүп жатканы менен да өзгөчө мааниге ээ болду. Өткөн жылдар аралыгында эки тарап гуманитардык өнөктөштүк үчүн бекем негиз түзүп, бул жолку иш-чаралар бул багытта мындан ары да бекемдей турганын көрсөттү. Ошондой эле эки өлкөнүн маданият министрлери маданий кызматташтыкты өнүктүрүү, эки өлкөнүн ортосундагы ынак коңшулук мамилелерди жана өз ара түшүнүшүүнү чыңдоонун маанилүү багыт экенин белгилешип, кызматташтыкты тереңдетүү чечимин кабыл алышты. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбек, Ала Тоо 24.